Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы чырдан улам коопсуз аймакка чыгарылган Баткен районунун Аксай айылынын 600дөй тургуну бүгүн кайрадан үйлөрүнө жеткириле баштады. Алардын көбү балдар жана аялдар болчу. Ал эми вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жана Тажикстан Республикасынын премьер-министринин орун басары Азим Ибрахим кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги кырдаал боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Өкмөттө маалым болгондой сүйлөшүүлөр коңшулаштык, өз ара түшүнүү жана кызматташтык маанайда өттү жана тараптар Баткен Исфана Фарук жолдорун ачуу тууралуу макулдашты. Жеңиш Разаков белгилегендей, бүгүн эртең менен жолдор ачылды. Ошону менен бирге жергиликтүү калк арасында мыйзамсыз аракеттерге жол бербөө боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Баткен жана Согдуу областтарынын ички иштер башкармалыктарынын кызматкерлерден турган кошумча биргелешкен күзөт коюлду. Мындан тышкары чектеш аймактын калкы жашаган жерлерде тиешелүү кызматтар штаттык режимде иштеп жатышат. Тараптар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү жана кырдаал боюнча маалымат алмашууну улантышууда. Мындан сырткары бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков чек ара, анын ичинде Баткен облусунда мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде коопсуздукту камсыздоо боюнча чаралар жөнүндө жумушчу кеңешме өткөрдү. Анда мамлекет башчысы чек ара коопсуздугун камсыз кылуу, коңшу өлкөлөр менен кызматташтыкты өркүндөтүү, чек ара боюндагы райондордо жашаган өлкө жарандардын жашоосу үчүн максималдуу ыңгайлуу шарттарды түзүү мамлекеттик саясаттын эң башкы артыкчылыктарын бири бойдон кала берерин өзгөчө белгиледи. Сооронбай Жээнбеков бул маселелерди чечүү бийликтин бардык бутактарынын, аткаруу бийлигинин түзүмдөрүнүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын катышуусун талап кылган комплекстүү милдет болуп саналат. Ошону менен катар алдын алуу чараларын жергиликтүү калк арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү керек экенин белгиледи. Президент чек ара боюндагы айылдардын жана райондордун инфраструктуралык абалын жакшыртуу жана социалдык экономикалык маселелерди чечүү зарылдыгына көңүл бөлдү. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев кыргыз-тажик чек арасында кырдаалы президент Сооронбай Жээнбековдун көзөмөлүндө турат деп билдирди. Дамир Сагынбаев азыркы учурда Кыргызстан менен Тажикстандын укук коргоо органдары окуянын себептерин биргеликтөө, жаңжалдын чыгышына күнөөлүүлөрдү аныктоо, келечекте чек арада чыр-чатактарга жол бербөө боюнча эки тараптуу чараларды кабыл алуу жөнүндө макулдашууга жетишкенин баса белгиледи. Хочу отметить, что Кыргызская республика продолжает выбранный курс на построение добрососедских отношений между нашими государствами и в части обеспечения пограничной безопасности двух республик и региона в целом. Коопсуздук кеңешинин катчысы Тажикстан менен ынак кошуналык мамилелерди орнотуу, эки республиканын жана жалпы аймактагы чек ара коопсуздугун камсыз кылуу кыргыз тараптын багыты экенин белгилеп, Бишкек жана Дүйшөмбү ортосунда жогорку деңгээлдеги диалог активдешип жатканын айтты. Белгилүү болгондой, президент Сооронбай Жээнбеков 26 июлда Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу боюнча Исфара шаарына кыска мөөнөттөгү жумушчу визит менен барат. Бул туурасында президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Ал мамлекет башчыларынын бул сүйлөшүүлөрү пландуу экендигин, мындай жолугушуулар үзгүлтүксүз болуп туранын баса белгиледи. Эки президент бүгүнкү күнү актуалдуу эки тараптуу мамилелердин күн тартибиндеги бар болгон маселелерди талкууланат. Андан ичинде албетте делимитация жана демаркациялоо чек ара маселелери дагы талкууланат. Анан ошол чектешкен областтардын мамилелери дагы кайсы бир жаңыртууга, жакшыртууга бир эки элдин ынтымак алып келе турган кадамдарды биргеликте жасай турган иш-чараларды дагы талкууланат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков эки мамлекет башчыларынын сүйлөшүүлөрүнүн экинчи айланпасы Чолпон Ата шаарында улантылып, Исфарадагы жолугушуунун жыйынтыктары чыгарыларын кошумчалады. Айта кетсек, 22 июлда кечки саат 17:20 чамасында Фарук айылынын кире беришиндеги такталбаган жерде Тажикстандын желегин орнотуу учурунда эки тарап чырдаша кеткен. Фарук айылына чектеш Кыргызстандын Аксай айылынын тургундары желек орнотууга каршы болгон. Тажикстандын чек ара кызматы кыргыз жарандар Аксай айылы деген жазууну орнотууга аракет кылганына фаруктар нааразы болуп, чыр ушундан улам чыкканы билдирилүүдө. Саламаттык сактоо министринин маалыматына караганда, чек арадагы чырда 17 киши жабыркап, ооруканага жаткырылган. Алардын 14-үнө ок тийсе, 3-өөнө таш тийген. Тажик тарап 1 киши каза болгонун, дагы 7 киши жаракат алгандыгын билдирген.